мун хескам. Англис жана кыргыз тилинде манасты жамгырдай себелеп айткан жанайым Ак Суу аймагындагы Боз Булуң айылынын сыймыгы. 5 жаштагы манасчынын эс тутумуна элеттегилер дагы таң калып бүтпөй келет. Миңдеген саптарды бир күндө эле жадыбалдай жаттап алып, буркан шаркан түшө буулуга айтып баштайт. Баатырдын төрөлүшүн эле эки тилде эркин баяндап берди. Мындай тентек жок болду. Кары келип кармаса, чыңырпада чыкырайт, катуулукка чыдабайт, көзүн жашы буркурайт. Кырк баланын кырк үйдү, манас бүргөн жейин абалыптыр. Чоң Алтайдын талага, чолту боюн салыптыр. Кызынын манас айтууга болгон ышкысын байкаган апасы атайын улуттук кийимдерди ултартып берген. Бул касиетти жан дүйнөсүнө сиңирген жанайым жаш манасчылар конкурсунда алдыңкы орунду багындырып, облус ичинде оозго алынып калды. Мен манас айтканда ушуну кийемби деп күндө үйдөн бир мага кийип, манас айтып, биз аябай жактырган бул костюмду. Жанындагы желдеттердики пуху кара болсо, мунуку ак болуп өзгөчө көрүнгөн костюмду. Манас айтканда англисче айткан кыз деп баары интервью алышып, сүрөткө түшүп. Манас айтканда ошондой болгон. Манас эпосун өсүп келе жаткан муунга жайылтууну колго алган элеттеги бала бакчада жигердүү иштер жүрүп жатыптыр. Мынтип балдардын эне тилинде эмес, чет тилинде дагы манас айтуусу кыргыз элинин маданий мурастарын сактоого жана улуттук баалуулуктарды өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт. Мындан улам ата-энелердин дагы кызыгуусу артып, тарбиялык мааниси зор эпосту популярдаштыруу максаттары чоң. Атайын кызым экөөбүз китептер сатып алдык. Дагы бир орус тилинде айттырсак деген оюбуз бар. Ал да кызым жаттайм деп айтат мага. Бул кыргыз тили, орус тили, англис тилинде айткан бул манасты эл жерге таанытуу жакшы деп ойлойм. Азыркы учурда бала бакчаларда бул этно багытта көп басым жасала баштабады. Ошондо байланыштуу биз манас эпосун алып балдарга жайылтууда. Балдар бул биздин кыргыз эли кандай эл болгон, басып өткөн жолу, ошону менен катар бул манас эпосунда баардыгы камтылып кетет го. Кыргыз кай жерде жашаган, кыргыз элинин да келип чыгыш тарыхында ошол манастан жомок катары түшүндүрүп келип балдарга биз ошондой эле бул манас эпосун балдарга терең жайылтып, бул кыргыз элинин келип чыгышын таркатсак болот да. Жанайым Бактыбекова 4 туугандын 3-чүсү. Ал келечекте манасчы болом деп кыялданууда. Ал эми жаш манасчы тарбияланып жаткан айылдагы бул келечек бала бакчасында 60тан ашык балдар билим алышууда. Салтанат Керимкул кызы, Гүлбарчын Молдоева, Алтынбек Исаев, Ысык Көл жаңылыктары, Ак Суу району.